Мен ойлойм, бұл жерде мына Улуттук банк бүгүнкү күндө, Улуттук банктын мыйзамы боюнча, Улуттук банктын төрагасы президенттин, Жогорку Кеңештин төрагасынын, өкмөттүн башчысынын советниги болуп эсептелет. Ошондуктан мен айткым келет, ушул жерде Улуттук банк ушул мыйзамга каршы чыгып аткандыгы, мен айтам силерге, ачык эле айтам, бул өтө чыккынчылык болуп эсептелет. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетем. Ушул мыйзам боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, жакшынакай активдүү колдоп, мына Садыр Нуркожоевич акыркы жолугушуубузда кандай гана бизге баа берди өзүңүздөргө. Бул 6-чакырылыштагы парламент, бул легендарлуу парламент деген сөздү айтты. Ошол легендарлуу парламент деген бул өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң биздин бүгүнкү күнгө милдеттерди коет. Ошондуктан бул мыйзам боюнча Бишкек Борбордук Азиянын финансылык борбору болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар деген ойду айтып атабыз. Бул Борбордук Азиянын финансылык борбордук болуш үчүн биздин өкмөттөн 1 тыйын да акча кереги жок. 1 тыйын да акча кереги жок. Бул финансылык технологияны 5 жыл иштеп, үстүнөн 5 жыл иштеп, 2 жыл апробация кылган финтек компанияны биз бул жака чакырганга аракет кылып атабыз. Бул да болсо биздин элибиздин мына бүгүнкү көйгөйүн чече турган эң негизги мыйзам, эң негизги биздин чечимибиз болуп келет. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, сиздердин баарыңыздарды чакырып кетем. Бул саясий чечим. Улуттук банктын жомокторун бүгүнкү күндө жомок деп айткым келет. Лондондо, Нью-Йоркто бүгүнкү күндө финтек компаниялар иштеп атат. Алардын финансовый рыноктор эч качан талкаланган жок. А бул киши болсо, ушул биздин Улуттук банк биздин финансовый рынок талканып калат деген ойду айтып атат. Буга биз таптакыр каршыбыз. Ошондуктан мен чакырып кетем. Түздөн-түз элдин алдына чыгып туруп болгон оюн айтсын, жашырынбастан. Биз толук бул парламентте, же болбосо бир жакшынакай бир площадкада чечишибиз керек, аркабыздан кара пиар кылбастан. Бүгүнкү күндө бирден бир Улуттук банк, 200 мамлекетчиден бирден бир Кыргызстандын банкы, Улуттук банкы кара пиар менен заниматься этип атат. Мына ушул жака келген 4 айдан бери жүргөн биздин эң урматтуу эл аралык эксперт, экономика илимдеринин доктору Владимир Николаевич Фроловду 4 айдын ичинде криминалдык банкир кылып туруп ушул жерден чыгарып койдук. Бул да болсо биздин Кыргызстандын кара пиар боюнча, мына коллегалар бүгүн эртең менен да айтып кетишти. Кара пиар боюнча чемпион болуп атканыбызды. Биздин ички дүйнөбүз оңолмоюнча эч качан алдыга кете албайбыз. Ошондуктан мен массалык маалымат каражаттарында кайрылып кетким келет. Ушул кара пиар жагынан сиздердин өзүңүздөрдүн аракеттериңизди токтотсоңуздар, жакшынакай позитивный нерселерди айтканга баарыбыз аракетибизди кылалы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу Талант Турдумаматович, сизге терең ыраазычылык айткым келет. Ушул финтекти сиз колдоп, бардык мүмкүнчүлүгүңүздөрдү жумшап атасыз. Бул да болсо тарых өзүнүн сөзүн сөзсүз түрдө айтат. Сиз бүгүнкү күндө сиздин советниңиз Толкунбек Абдыгулов бүгүнкү күндө мыйзам боюнча. Ошол Толкунбек Абдыгуловдун ар кандай жомокторуна ишенбестен, ушуну Садыр Нуркожоевич, Талант Турдумаматович толугу менен колдоп атканыңыздарга сизге терең ыраазычылык берем. Чоң рахмат. Көңүл бурганыңыздарга.